Бүгінгі тема. Бала сіз қалағандай емес, сіз тарбиялағандай чоңойот деген бір темада семинар өтмөкчүмүн. Мага коюлган ушул тема экен. Андыктан баласы барлар, жакшылап назар салыңыздар. Баш кошо электер, турмуш кура электер, бойдок кыздар жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Бүгүнкү тема жан дүйнөңүздөргө руханий азык болсун. Адамдын өзү дене менен рухтан турат. Дене жеп аткан тамакка тоет. Рух болсо момундай алып аткан сабакка тоет. Бир күндө 3 маал тамактанабыз. Иштеп аткан ишканаңыздан тамактанганга, түштөнгөнгө уруксат бербей койсо сотко бергенге чейин барасыз. А бирок руханиятты да бир күндө жок дегенде 3 барак китеп окуу менен азыктандырып туруу керек. Ушундай адамдар бар, мектепти бүткөндөн бери бир китеп бүтүрө элек. Же болбосо университетти бүткөндөн бери бир китеп бүтүрө элек. Биз үй бүлөлөр ата энелик талим тарбияны албай туруп ата эне болуп алдык. Апалык талим тарбияны албай туруп апа болуп алдык. Аталык талим тарбияны албай туруп ата болуп алдык. Татыктуу талим тарбия бергенге келген кезде өзүбүздө эч нерсе жок, эмне кыларыбызды билбей калдык. Андыктан семинарга жакшылап көңүл буруңуздар, сыртта ары бери жүргөндөр келсин, болбосо телефонуңуздардын зарядын аягына чейин колдонуңузда түз эфирге ачып коюңуз, башкалар да көрсүн. Тагыраагы бирөө машина 10 бир КамАЗ 10 койду сүзү өлтүрүп кетпирди, ошону жаңылык кылып элге жар саласыздар. Жок, андай эмес апалар. Келиңиздер, мынабул нерселерди жар салалы, момундай сыяктуу жаңылыктарды элге жеткирели иншалла. Бүгүнкү тема: бала сиз каалагандай эмес, сиз тарбиялагандай чоңоет. А дегенде, менин жан дүйнөмдү кыйнаган нерсе. Коомчулукка төкмө акын катары таанылдык. А бирок өзүм кесибим боюнча мугалиммин, аңгысынан сабак берем. That's why sometimes I'm speaking English. You know, dear mothers, never forget the main purpose of this lecture to upbring, to pay attention for the behavior of the children. Ne de otkan özüm de bilmeyim, söylep salıyorum. Tamaşa. Eң негизги максатыбыз бала тарбиясында көңүл бурулуучу нерселер жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн. Урматтуу жамаат, жан дүйнөмдү кыйнаган сүрөт мына ушул сүрөт болду. Кыргызстандын келечеги жаштардын колундабы же мастардын колундабы деп жазып койдум. Өзүбүздүн Кыргызстандагы көрүнүш. Бирок бул балага талим тарбия берип аткан эне кайда? Бул балага тарым тарбия берип аткан ата кайда? Балдардын көйгөйү, мугалиммин. Мектепте завучта болуп иштедим, директор да болдум. Азыркы учурда мугалим болуп иштеп атам мектепте. Аңгысынан сабак берем. Мугалим болуп иштеп калышыма себепчи болгон инсан араңарда отурат. Менин апам мектепте уборщица болуп иштеди. 11-классты бүткөнгө чейин апамдын ордуна мектеп тазалаганы бардым. Мектепти тазалаганы барып, доскадан ашып калган мелди доскага жазып, курулай парталарга карап, өзүм үйрөнгөн теманы жазганча мугалим болуп элестетип, курулай парталарга тынча тургула деп коюп өзүмчө мугалим болуп иштеп жүрдүм. Бала кыялым менен. Ошол мектептен апамдын ордуна уборщица болуп иштеп жүрүп, бүгүн мен мугалим болуп иштеп атам. Мени тарбиялап өстүргөн энем араңыздарда отурат. Апа көп жашаңыз. Жандоочу кийик аттырат, болбосо жоого чаптырат деген кеп бар. Күчтүү эрдин аркасында күчтүү аял турат, бекеринен эмес. Чындап эле, ыйманымдын жарымын толуктаган, болбогонду болтурган үйүмдү шаңга шөкөткө толтурган келинчегим да кайнене экөөсү эне кыз болуп отурат ана жерде. А кишиге да бир кол чаап коюңуздар. Ким экен деп караңгыда карабай эле койсо, жарыкта көрсөтөм, чыгарам мен. Мактанам. Анда маегимди улантам. Аял менен апа. Кээ бир эркектер бар. Бала белде катын жолдо уктуңбу, бар кет. Мага апа керек. Сен пачаң чарпаса берем, иш кылса шундай деп сүйлөгөн эркектер бар. Экрандан көрүп турган эркектерге айтарым, огоңуздар. Апа сени төрөгөн аял. Ал эми аялың болсо, сенден кийинки бала чакаңды төрөгөн аял. Демек, унутпаңыздар эркектер. Апа керек мага, аял керек эмес, бир теп айда беререм деп төшүн каккан эркектер, эси жок тентектер бар. Алардын бардыгын айтарым, экөө тең апа. Бирөө сени төрөгөн, бирөө сенин балдарыңды төрөйт. Экөө тең азиз. Мындайча айтканда, экөө сенин эки көзүңдөй. Мага сол көз керек эмес, жулуп ыргытып беререм дей албайсың. Экөө тең көзүңдөй азиз.
Biri senin enin beyişinden jolu, biri senin amanatın. Peygamberimiz Aleyhisselam hadisinde aytdı. Ayalыңар Allah'tın amanatı. Egerde ar bir erkek usul hadisinin manisine jetkende, bugün bir de ayalдар ыйлабайт эле, bir de jetim kalıp balдар sızdabайт эле. Osontan jalpı erkeklerge aytarım, ayalыңар da amanat, apaڭар da amanat beyişiңердин жолу эки аялдын ортосунда күчтүү стратегик көпүрө, ортомчу дипломат болгула. Маягымды улантам. Урматтуу энелер, бала тарбиясында эң бир көңүл бура турган эң керектүү маалыматтарды сиздерге көрсөтөм. Мына ошол маалыматтарды жан дүйнө руханиятыңыздарда сактап жүрүңүздөр. Үй бүлө бере албаган тарбияны мектеп да, чөйрө да бере албайт. Унутпаңыздар. Мектептер айныды, мектептер бузулду, мектептер өлдү, мектептер мурдагыдай эмес деп сүйлөгөн ата-энелерге абдан көп жолуктум. Ооба, мектептер айныды, мектептер бузулду деген ата-энелер угуңуздар. Мектеп өзүнүн функциясын аткара албай калды, анткени үй бүлө өзүнүн үй бүлөлүк функциясын аткара албай жатат. Talim tarbiya. Unutmаңыздар. Talim tarbiya. Talim tarbiya. Talim ilim үйrөtүү мектепте болот, тарбия үйдө болот. Үйдө берген тарбиянын жыйынтыгы мектепте көрсөтүлөт. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, мен мектепте мугалим катары теманы жазам. Today our topic is present simple tense. Now please get your pens and write down our topic. Let's begin our lecture. Мен теманы жазам доскага. Бүгүнкү тема учур чак, жана уланып жаткан чак деп жазсам, тема калып кетип эле балдардын тарбиясы менен алек болом. Тынч отурбайсыңбы? Түз отурбайсыңбы? Кана формаң, не кыйшаясың, не чачын тартып атасың, кана ручкаң, кана дептериң. Тагыраагы бул сүйлөмдөрдүн бардыгын апалар үйдө айтыш керек болчу. Аталар үйдө айтыш керек болчу. Үйдөгү ата менен апа тарбияны бере албагандан кийин тарбиясыз балдарга билим берүү мугалимге да кыйын экен. Тарбия болбогон жерде билим жукпайт, унутпаңыздар. Колумдан келсе Кыргызстандын бүтүн булуң бурчуна жазат элем. Колумдан келсе ар бир үй бүлөнүн эшигине жазат элем. Mugalimde barktavagan өлкөнүн келечеги болбойт деп жазып коймокмун. Урматтуу ата-энелер, экрандагы жазууга көңүл буруңуз. Үй бүлө бере албаган тарбияны мектеп да, чөйрө да бере албайт. Унутпаңыздар. Бүгүн үй бүлөлөр өзүнүн функциясын канчалык деңгээлде аткарып жатат, мына ошол нерсе ойлонтот мени. Урматтуу ата-энелер, ата-эненин ордун чоң ата чоң эне, же тай ата тай эне да баса албайт. Үй бүлөнүн ордун үйүлгөн алтын да баса албайт. Урматтуу ата-энелер, чет өлкөдө жүргөн мигрант балдар, кыздардын балдарын карап аткан чоң ата чоң эне, тай ата тай энелер барбыз. Небере бирөөнүн баласы кой катуу тие албайм деп, неберебизди чегинен ашча эрке талтан кылып, тийме назик кылып салганыбызды унутпайлы. Ата-эненин ордун тай ата тай эне, чоң ата чоң эне абже бөлө эч ким баса албайт. Ошондон мүмкүн болсо, чет өлкөдө жүргөн балдарыңарды үйдү салды, машинаны салып койгон болсо, алып койгон болсо болду. Келсин, эртерээк балдарына өзүнүн ата энелик вазыйпасын аткарсын. Мына ошону талап кылыңыздар. Улантам, бир ата эненин баласы үчүн эң чоң аткара турган жакшылыгы эмне? Мына ошол суроого көп жерде кайрылсам, инсандар айтат, эң чоң жакшылыгы эмне? Bir ойланып көрүңүз. Жакшы тарбия бериш, жакшы ысым коюш, адалдан тамак бериш, Аллахты таанытыш, намаз окутуш, дагы экранды караңыз анда. Бир ата менен апанын перзенти үчүн жасай турган эң чоң жакшылыгы бул ата менен апанын бири-бирин сүйүүсү экен. Перзентти кое тургула. Ата менен апанын бири-бирин сүйүүсү перзенти үчүн кылган эң чоң жакшылыгынын башында турган ушул. Урматтуу ата-энелер, баламды тарбиялайын, эмне кылсам болот деп мага суроо берип келди кечегинде бир жаш үй бүлө. Мен айттым, балаңды унут. Эң башында ата-эне эрди катын экөөң өзүңөрдү тарбиялагыла, анткени балаң бар бир сага окшош болот. Унутпагыла. Көп апаларды жолуктурдум. Балам үчүн жашап атам, болбосо эч агыле ажырашып кетмекмин. Көп аталарды жолуктурдум. Балам үчүн жашап атам, шу жетим калбасын деп, болбосо ажырашып кетмекмин деген ата-энелерди жолуктурдум. Унутпаңыздар. Балаң үчүн жашап атам деп,
ekөөң бири-бириңди жаман көрүп жашасаңар, бул эч качан бала үчүн жашаган болуп эсептелинбейт. Балам бактылуу болсун десеңер, алгач ата-эне катары өзүңөр бактылуу болгула. Бакыттын эмне экенин көрсөткүлө, ошондо бала бактылуу болот. Эрди катын кыйды бычак болуп урушуп атканын көргөн бала эч качан бактылуу болбойт. Натыйжада балам үчүн жашап атам деп, балаңды өзүң менен кошо бактысыз кылып жашап атканыңды унутуп атасың. Ошондон урматтуу апалар, аталар, балам үчүн жашап атам деп калп эле, балаңды өзүң менен кошо бактысыз кылбагыла. Балаң үчүн жашап атсаң, анда анын далили катары ата менен апа бири-бирин сүйсүн. Перзент үчүн жашаган эң чоң жакшылык бул ата менен апанын бири-бирине болгон сүйүүсү. Мына ошол сүйүүнү далилдесеңиздер гана бала бактылуу жашайт иншалла. Урматтуу ата-энелер, көңүл бура турган дагы бир сүрөт. Эгерде ата менен апанын ортосундагы сүйүүнү балдары көрбөсө, анда ушул баланын чоңоюусу, басуусу, сүйлөөсү, акыл эсинин өсүүсү кечигип кетет экен. Урматтуу ата-энелер, мен мугалимдик тарыхымда бүтүндөй ушул тармактагы балдарды, катмардагы балдардын бардыгын көрдүм. Чоңоюусу кечигип кетет, сүйлөөсү кечигип кетет, акыл эсинин өсүүсү да кечигип кеткен балдар абдан көп. Баланын проблемасы бар баланын билип койгула, түздөн түз үйүндө проблема бар деген сөз. Психологияда ушундай нерсе бар. Бала эгерде мойнун бүгүп ушундай баса турган болсо, даана айталам, ушул баланын үйдө ата менен апасы көп урушат экен деп даана айталам. Унутпаңыздар, ата менен апанын урушун көп көргөн бала мойнунан бүгүлүп калат. Азыркы балдарга телефонун айынан бүгүлүп атат дечи. Бирок кандай болгон тагдырда да урматтуу ата-энелер, перзенттин көз алдынча урушпаңыздар, талашпаңыздар, керек болсо жалпы апаларга айтам. Урматтуу аял заты, өзү башкара албаган аял күйөөсүн башкарууга өтөт. Ал эми күйөөсүн башкарган аял эч качан бактылуу жашай албайт. Муну унутпаңыздар. Акылдуу аял ар качан абышкасын сыйлап алдыга чыгарып, өзү бир тепкич ылдыйда өзүнүн даражасын кармайт. Ал эми бул пикирде феминизм деген нерсе менен азыктанган адам өлүп тирилсе да түшүнбөйт бул пикирде. Ошондон жалпыңыздардан суранам. Аял заты, жолдошуңуздарды сыйлаңыздар, күйөөңүздөрдүн дубасын алыңыздар. Биз эми аялдын укугу, гендерный равенство деп аялдын укугу дей берипчи, эркектердин укугун унутуп койдук, ачык айтайын. Эркектерди тебелеп өлтүрүп сала жаздадык, Кайнене келин проблемасы абдан көп. Бирок бир нерсени айтайынбы? Биякта кайнене, бул жакта келиндин ортосунда өзөгүн өрттөп ич-ичинен, апасына келин жакпай, келинге апасы жакпай, ортодо эмне кылышын билбей ич-ичинен өлүп аткан канча эркектер бар. Муну да билип койгула. Муну да унутпаңыздар. Ошондон кыргызда бир макал бар. Жакшы чыкса келиниң, балаңды баштан төрөйсүн. Жаман чыкса келиниң, өз уулуңа өгөйсүң деген кеп бар. Канчалаган келиндердин айынан өз уулун жоготуп коюу ыйлап аткан энелер абдан көп. Ошондон урматтуу келиндер, бойдок кыздар, күйөөң бактылуу болсун. Күйөөң менен бактылуу болоюн десең, күйөөңдү баккан эне менен эң сонун мамиле кыл, сенден өткөн бактылуу келин болбойт бул дүйнөдө. Ушундай бир келиндер келди мага. Күйөөм жакшы, бирок кайненем начар деген келиндер суроо берип калат. Мен айтарым, ай карындашым, күйөөң жакшы болсо, күйөөңдү баккан, күйөөңдү тапкан энең күйөөңдөн эки эсе жакшы болгон сенин эки көзүң көрбөй атат деп айтып койдум. Туура айттым бе? Жайлап турмун да. Ошондон жалпы аял заты, энелерди сыйлаңыздар. Ушул учурда бир нерсени эскерте кетейин. Кыз чоңойтуп аткан энелер, бойдок кыздары шоктук кылса, тополоң кылса, кызым, эркелигиңе мен чыдайм, кайненең чыдабайт, мойнуңду жулуп коет, жакшына бол деп, баланы бала кезинен мээсине кайнене деген ушундай турбайбы деп негатив менен сиңирип салып атасыңар. Андай эмес. Кандай бактылуу кайнене сени келин кылат экен, десеңер өлөсүңөр дейм да. Айтыңыздар ошентип, кайнене деген сөздү негатив мээсине бала кезинен сиңирип чоңойтобуз да. Ошондон могу нерсеге да көңүл буруңуздар. Ошол эле учурда урматтуу энелер, келиндер келин болгонго даярдангандай эле, кайненелер кайнене болгонго да даярдангыла. Сиздер деле абат эмессиздер, асмандан түшкөн эмессиздер, Бул жакты дагы бир карап коелу. Унутпаңыздар, пайгамбарыбыз алейхиссалам аялыңар Аллахтын аманаты деди. Демек алган келин балаң үчүн Аллахтан аманат. Эгерде Аллахтын аманатын үйүнөн кууп чыгып, балдарын, неберелерин жетим калдырган энелер залым менен барар, унутпагыла. Залымды кылбаңыздар. Улантам. Мына бул сүрөттө бала башкалардын көңүлүн буруусу үчүн эмнелерди жасайт. Кичинекей бөбөк балдарыңыздар башкалардын көңүлүн буруусу үчүн тамак жебей коет. Ушундай балдарды көрдүк. Бир нерселерди сындырат. Мына ушундай балдарды да көрдүк.
Ошол эле учурда инисин урат. Унутпаңыздар. Сабак жасамай коет. Мектепте проблема жасайт, жана башын дубалга урат. Мына ушул катмардагы бардык балдарды көрдүм. Бүгүн садиктеги бала келсең көңүлү жок келет. И балам не болду деп сурасаң, кичинекей баланын сөзүн оозунан уккан сөзүм ушул: кече апам менен атам урушту деп ыйлап келип атат садикке. Мурда урушкан балдардын, ey балдар тынч отургулачы деген ата-энелер жоголуп, азыр урушуп аткан ата-энесин болду кылгылачы деген балдар пайда болуп өсүп атат. Түшүнүп атабы? Айырмабыз кайда калды, урматтуу ата-энелер? Болду кылгылачы деп сени менен менин урушума чекит коюп аткан балдардын арманын ким карайт? Балдардын көйгөйүн ким карайт? Урматтуу ата-энелер, бүгүн балдарыбызга татыктуу талим тарбия бербестен, тарбиясы жок балдарды коомго аралаштырып, коомду кошо бузуп атабыз. Энелик мектеп кайда? Энелер, тең укуктуубуз деп, мен да иштегенге акым бар, мен да бизнес кылам деп көчөгө кетип, кечинде келип, жумуштан чарчап келип, эриң да чарчап, сен да чарчап келип, тамак кылбайсың, сен кыл, мен деле чарчап келдим, керек болсо деп, теңме-тең укук талап кылган акылдуу энелер да көбөйүп баратат. Ажырашуунун негизги себептеринин бир бөлүгү ушул да болуп атат. Ошондон урматтуу энелер, эркектин да жүгүн желкебизге артып, сен бар Россияга барасың, каяка барсаң бар, акча салсаң сал болду деп, эпте үй салалы деп, байкуш эне эрин жөнөтүрүп, үйдү салып аткандагы аял, устага чуркап аткандагы аял, запчас ана мебелдерин алып келип аткандагы аял, мындайча айтканда, аялдын да жүгү, эркектин да жүгүн желкебизге эки жүктү асып алып, өзүбүздү өзүбүз кыйнап жүдөтүп алдык. Аялсыңбы, өзүңдүн милдетиң аткар, эркекте өзүңдү ишин кыл, давай делай красиво деп туруп, төрөп отура бер үйдө эмне кыласың ай? Урматтуу апалар, күйөөгө чыгып аткан кезде, жалпы бойдок кыздар да барсыздар, күйөөгө чыгып аткан кыздар, керек болсо турмуш өмүр жолундагы шеригиңдин сигарет чекпейби ушунсунан бери сурагыла. Биз сигарет чекпейби деп сурашын ордуна, ичпейт экен зато деп тийип кете беребиз да. Ушундай кыздар чыкты, кайнене кайнатам менен жашабаймбы деп туруп эрге тийип атабыз. Керек болсо эң бактылуу келин кайненеси менен жашаган келиндер эң бактылуу келиндер. Аны түшүнбөйсүңөр сендер. Кандай сонун кайненеңдин көңүлүн аласың, төрөп туруп, берип туруп кайненеңди өзүңө нянка кылып аласың, жүрө бересиң ай сонун бе. Ошондон жалпы келиндер, кайненем менен кайнатам менен жашабаймбы деген шарттын ордуна сигарет чекпейсиңби? Колуңдан эмне келет? Ата-энесинин адеп ахлагына караңыз. Кайсы өнөр, кайсы кесип менен машыгасың? Машинаң үйүң барбы деп сураба, али бер ага жетелекмин. Кур'ан билесиңби? Намаз окуй аласыңбы? Кыянат кылбайсыңбы? Аманатка кыянат кылбайсыңбы? Айтор ушулардын бардыгын сурап, анан кийин турмуш куруштун ордуна бизге бир эле суроо болсо болду. Кайненем менен жашабаймбы? Болду, бүттү. Андай эмес, урматтуу жаштар. Келиңиздер. Кыздар келин алып атканда деле келинге де дал ошондой канча түр тамакты жасай аласың? Кур'ан билесиңби? Ясин табарак амаларды жаттадыңбы? Кур'ан кайсы канча түр тамак жасай аласың? Кештечилик кыла аласыңбы? Байпагы жыртылып калса жолдошуңдун байпагын жамай аласыңбы? Кудайга шүгүр, азыр байпак жамалбаган заманда жашап атабыз да келечи. Бирок ошентсе да урматтуу энелер, кызыбызды өзүбүзгө тарбиялап атабыз. Жок, кызыңарды өзгөлөргө, бул кете турган кыз, bir жерге күйөөгө чыгып жете турган кыз, башка жерге бара турган кыз деп, башка бирөөнүн үйүнө барганда мени уят кылбайбы экен деп ошого жараша даярдаңыздар азыртадан баштап. Ошондон кызың барың сойкуга сөз айтпа, уулуң барың ууруга сөз атпа деген кеп бар. Ошондон бирөөлөрдү сындаганды кое туруп, ар бирибизде кыз, ар бирибизде уул бар. Мына ошолорго татыктуу тарбия берели. Айрыкча энелер, балдарыңарды тарбиялап, жалгыз бой энелерден суранам. Жалгыз бой энелер, балдарынын күлкүсүнөн бакыт издеп жашап аткан энелер, жалгыз бой уулуң чоңойгон сайын күчүң жетпей калат. Ошондон тагасына же бир эркек кишиге бир мугалимге байлап бергиле. Эркектин да бир мужской кулактын да тарбиясын алсын. Жалгыз бой уулдар энеден тарбия алып отуруп, мамин сыночек болуп чоңоюп атат. Тийме назик болуп атат. Эртең үйлөнүп алып бир паска таарынып мен жашабайм деп ыйлай турган болуп атат ана балдар. Ошондон келгиле, мамин сыночек балдар тарбиялап коюп атабыз. Андай эмес. Балдарыңарды уул бала кезинен, сен чоңоёсуң. Бирөөнүн ая кызын чоң аласың аманатыңа. Аял болгондон кийин аны жедириш, ичириш, кийинтириш, аны багыш, ден соолугун караш, бүтүн бардыгы эркектин вазыйпасы. Ушулардын бардыгын аткарганга чыдай турган жигит бол. А биз ушулардын бардыгын кыла албайбыз. Кыла албасак анда үйлөнбөй эрге тийиш керек болчу да. Урматтуу апалар, уулуңарды,
bürönün kızın urbay turgan, bürönün kızına kıyanat kılbay turgan dengelde tarbiyalagıla erteң çoңoygondo. Özünün eje karındaşına çıga turganday jigit kılıp tarbiyalagıla. Özgöçө bunu suranıp ketem жалпы apalardan. Jaş bala, men kerekmin. Jaş bala men kımbatmın, meni bağlagıla degen sezim menen жүрөт. Biz bugün apalar kişinekey böböktөр, sadikdegi balası var apalar, balabızga sotkаны berip koysan ateninin gereği yok azırkı sadikdegi baldarga. Sotka menen oturat. İlgeri soska menen aldagan balan bugün sotka menen oturat büttü. Ana uşul bala büttü. Mana uşul baldar sotka menen gana oturgan. Azırkı apalarga kıymıldabay, kiyimin kir kılbay, unçukbay oturgan baldar jagatta. Karaçı pompoşka dep koy oturuyoruz daga. Kıymıldap ağrı beri çurkap vört bolup otkan bala jakpayt alarga. Oturmaya kadar tamam dep uruşasыңар. Urmatlı eneler ukkula. Kerek bolsa kıymıldabay pompoçka bolup oturgan balan orukçan bolup kalat, unutpаңыздар. Kıymıldap çurkap жүргөн bala ösöt. Түшөнүп алдабы? Ой, кийимиң кир кылса жөн кой, сен жууган жоксуң го, стиральный машина жууп атат го, туурабы? Ай, келиндер, анчалык деңгээлде арамза болбойлу. Анчалык деңгээлде бир жалкоо болбойлу. Ансыз деле сиздер жууган жоксуздар. Өткөн бир семинарымда бир кемпир эне туруп атат, монда бир маңдайымда отурган бир эне туруп алып, азыркы келиндер ооруйт. Эмне болду ооруйт десем, көкүрөгү ооруп, маммология деген жанагы медицинада бир багыт ачылыптыр деди. Көкүрөк оорусун караган бир доктор. Эмне алар ооруйт айтайынбы балам деди. Апа, мага эмне айтасың? Ук, сен акынсың, элге айтасың, ук деди. А боптур, угайын, айтыңыз. Азыркы келиндер ооруйт. А биздин учурда мына камырды ушинтип кылат элек. Мына көрдүңбү? Мына булчуңдарды иштешин кара. Мына. Кирди жууйт элек. Моментип сыгат элек. Мына иштешти кара булчуңдар деди. Мынандай кылды, көрсөтүп берет, оозум ачылып калды. Козо паяны мына сындырып тур, мына тагып тур. Көрдүңбү? Эмне? Азыркы келиндер кир жөөт. Монду салып койла. Монтип отурса анан олар оорубай, мен оороймбу деди го. Кайсы бир деңгээлде чындык акыйкаты бар. Жалаң келиндерге ортойт окшойт, качып баратышат. Негизи ордуңуздардан туруп жыла баштасаңыздар, демек бир нерсени туура эмес айттым. Ой, токтотоюн деп эле. Эсим барда этегимди жийип кете калайын же улантайын. Анда ары бери кеткендер кое туруңуздар, эми кетпеңиздер. Түнү менен уйкуман калып отуруп даярдадым оорекенчи. Сиздер үчүн. Сиздер уйкуңуздан калбаңыздар, бир эле абеттен калып атасыздар, болду го эми. Кичине сабыр кылып туруңуздар эми. Азыр кимде ким ордунан туруп чыгып кеткендер, илайым чачтары жок эмне. Ишаса бактылуу болсун дегим келет. Кетпеңиздерчи суранды. Маегимди улантайын. Билем, чарчадыңыздар, көп семинарларды уктуңуздар. Мага келгенде бир аз чарчадыңыздар болуш керек. Ошон үчүн бир аз азын-ола гүлкарлаш сүйлөп отурам. Ошончо да туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Маегимди улантам. Бөбөгү барлар. Баланын бала кезинен сөз айта билүү чебердигинде энелердин орду абдан чоң. Бала кезден баштап перзентиңиздин сүйлөө речинин калыптануусуна сиз чоң себепчи болосуз, урматтуу энелер. Ошондуктан балаңыз менен көбүрөөк маектешиңиз. Биз болсо бала менен маектешпей, бала бирдемке деп сурап, почемушка деген доору келет, 4-5 жаш, 6 жаш аралыгы. Апам эмнеге мындай? Апам эмнеге? Балдыче, жаман орто эткенсиң да башта. Апа, эшикте эмнеге көрүшпө дейсиң? Жаман болот деп койсун. Дасторкондон бычактап кой, эмне жаман болот? Ачакай столбанын астынан өтпө, жаман болот. Алдыңан мышык өтүп кетсе 3 кадам артка, эмнеге жаман болот? Жооп бергенден зеригебиз да. Натыйжада бала өзүнүн досуна айтып атат, карап кой. Досум, Астанада көрүшсөң баш балаң өлүп калат экен дейт. Ачакай столбанын астынан өтсөң барып түрмөгө түшүп калат экенсиң дейт. Алдыңан мышык өтүп кетсе бир кырсыкка жолугат экенсиң, ошон үчүн 3 кадам артка түшүп же таш баш ыргытып анан кийин. Урматтуу энелер, эмне үчүн жаман болот айтайын. Дасторкондон бычакталып кой. Себеп ошол. Бала ортодогу нанга, шекерге, вареньеге колун сунуп атып, колу тийип кесип кетпесин. Болду, башка нерсе жок. Астанада көрүшпө. Себеби ушул уккула. Тар жерге тараша түшүп көрүшүп, артыңдагыларды кезекке тургузбай, же кирип, же чыгып кенен кучакташып сагынчыңды тарап көрүш. Ошол эле. Башка себеп жок. Ачакай столбанынан астына өтпө. Анткени ачакай столбанын жанында жөргөмүч бири-биринен секирип желе санат, аны көрбөй жүрүп үстүңө жана желенин барды түшөт. Бол, башка себеп жок. Алдыңан мышык, жөн кой, мышыктын жолдун аркы бетинде иши барды, сен эмне ишиң бар мышык менен? Кете бериң ар жака.
Урматтуу ата-энелер, biz baldarga түшүндүрүп атканда баланын деңгээлине жараша жооп берип атып, жаман болот деп, зерик эле жаман болот деп коебуз болду. Караңыздар, Германияда үйүнө жаңы диван алып келди. Divan alıp gelgenge yaş bala gelip divan üstüne ho sekirip atsa balası now please stop get down come to me dep balasını düşürüp zerikpey bayağı apa baykuş divanды kötörüp bolutların başkaların büyüt bardığın ata eko düşündürüp da 20 minut işke gitti. Ertesi gelse ana bala koşnalardan ballarını oturguzup atıp süylüp attır. Ana mındayken ana mındayken ana mındayken. 20 minut balaga zerikpey түшүндүргөндүгү үчүн ана ол диван 20 жыл кызмат кылды. Бизчи башына бир коюп пише элиңе туруп калайын десин, бүттү, шу менен болду. 20 күндөн кийин диван сынат бирок. Бала да сынды, диван да сынды, көңүлү. Урматтуу энелер, бала тарбиясында сөз сүйлөө чебер деген. Азыр балдарыңызды садиктеги балаңды кой, мектептеги балаңды кечигип келип, не кечигип келдиң деп сурасаңыз, мектептеги балаңыз сөзүн ушинтип баштайт. O eme bayağı eme olup kişine eme olup balдар men eme olup eme olup ketти aşoga eme olup kaldı deydi. Baykasanız sözün eme menen eme basıp ketти. Kırgız bolup oyun kırgızça düşündür albay kaldı. Orus bolup orusça, özbek bolup özbekçe, anglis bolup anglisçe oyun açıktan düşündür albay jadat bizdin baldarыбыз. Baldarыбыз kitap okubay kaldı. Urmattуу ata-энелер, meni kıynagan nerse үйгө келгенде ata telefonu menen, televizoru menen, apa kuchnyada özünün telefonu menen, Baldar özünün kompüteri, telefonu, interneti menen natijada bir үйдө жашаган 5 kişinin birbiri menen bolgon muamelesi yok. 5 kişinin 5 türlü pikiri, 5 türlü göz karası, gerek bolsa 5 türlü dini var. Ata musulman birok namaz okubayt. Apa musulman namaz okubayt. Baldarına baribir internetin içindeki görüngön baptist başkanına erçi ücü ketip kalgan бүттү. Самое главное вера Бога. Все, на это хватит нам. Намаз это пока мы молодые деп ушинтип өсүп келген балдарыбыз бар. Натыйжада bir үйдө 5 диндин өкүлү жашаган үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Ошондон урматтуу ата-энелер, келиңиздер. Мен сиздерге жалпы энелерге, аталарга сунушум, үйгө келген кезде бут кийимди чечкен жерге bir коробка кылып, ошол жерге телефонду таштап коюп, анан кирип, ар бир балаң менен 5-15 мүнөттөн ар бири менен баарлашкала. Баланы эркелеп сүйүп атканда, кичинекей балаңды гана эркелетет экенсиң. Жок, чоңун да кошо эркелет. Мээримиңерди бирдей бөлгүлө. Ошондо бала жакшы болот. Ал эми мөмө жемиш алып келгенде энелер, мөмө жемиш алып келип балага бөлүп аткан болсоңуз, кичинекейинен баштаңыз. Хадисте ушундай. Пайгамбарыбыз алейхисалам алып келген мөмөнү кичинекейинен баштагыла. Эмне үчүн? Кичинекейдин көңүлү назик болот. Чоңдоруна бөлүп берип кичинекейге келгенге чейин тарынып калат, көңүлү сынып калат. Ошондон кичинекейинен баштап таратып үйрөтсөңүз, кичинекей көңүлү ток сүйүнүп жашайт. Сиз жокто дагы көнүп калган адатка чоңдоруң birinci ükamcesinde ükesine berip meyrimde olat, gördün mü? Biz çoğundan başlayız. Sen jokta çoğun ne alat aytayım mı? Ükesin başına bir koy, birinci men başlayayım. Uktun mu? Ne oltasın mı? Men çoğumun gerek olsa. Uşintip taşbor boladı. Hadiste kanday kişinekeyine en baştagıla. Meyrimde olsun kişinekeyine. Mana şunday tarttı. Bunu da unutmаңыздар. Olan tayın. Demek söz söylöv çevirdigi enelerdin mektebinde abdan ordu çoğun. Apalar baldar menen bağırlaşkıla. Atalarga aytkıla, baldar menen süйлөсүн келгенден кийин телефонун таштап коюп башка. Анан энелерден суранам, ой, Идрис байкени карасаң дей берипчи. Өткөндө бир жеңечи, күйөөсүн мага душман кылып коюптур ай. Ана күйөөсү келип мени жакалап атат чындабайда эне. Катыным мени сүйөө же сен сүйөө депчи. Жа ишиңизде тамаша го, бирок суранам. Ана ошондой деңгээлде кылмаңыздар. Акылдуу аял, акылман аял күйөөсүн албетте көңүлүн табат. Ушундай bir akılman ayal bolуңуздар, абышкаң сенсиз жаша албай турган, алыс кадам аттай албай турган болсун иншалла. Балдардын математикалык билими, жаштайынан ойноп жаткан оюндарында математикалык эсептерди берип туруу керек. Ким? Мугалим эмес, эне, ата. Балдар менен ойноп атканда оюнчуктун мисалы үчүн бирөөнү алып бер, экөөнү алып бер, үчөөнү алып бер деп отуруп балаңызга математиканы үйрөтүп атасыз. Тоголокту алып бер, төрт бучлукту алып бер деп отуруп балаңызга геометрияны үйрөтүп атасыз. Караңгы коюңуз. Сарыны алып бер, жашынды алып бер деп отуруп балаңызга сын атоочту, кыргыз тил адабиятты үйрөтүп атасыз. Демек, баланы оюнчук менен өзүн-өзү таштап койбоңуздар. Чогуу ойноңуздар. Биздин бала кездеги оюнчуктар кайсы айтайынбы? Жүгөрүнүн дүмбүлү бар го, ошол эле оюнчук болчу да.
çaçın çıkarıp alıp oşonu kukula kılat elek. Je bolboso apamdın joluğunu alat elem dagı janagı çaçıkты orop gelip joluğunu oro oşonu kukula kılıp oynayt elek. Çındап айтайын. Ilaydan maşina kılıp alıp ılaydan taştan oşonu oynayt elek. Azыр Kudayga şükür. Menin 3 kızım var. Tun kızım törölgöndө jana konstruktor domik uy aldık. Oşol uy aldık, bирок kızıma öçürüp jetken жок 1 ay. Ayalım köz oynadık 1 ay. Emnek antken bala kezdе oşol oyunçuk жок эле. Bala kezdеги жанагы кусалыкты толдуруп алдык да. Жумуштан келем, аялыма мен талашам, бар жыл тур мен ойнайм азыр дейм. Сен кечке ойнодуң дейм. Ошон биз ойнойбуз, ана кичике бөбөм карап отурат. Бизден ашат анан ойнойт деген. Ошон толгоздукка мону өксүктүк жо. Урматтуу апалар, балдарыңарга бир нерсе алып аткан кезде экөөнү 2 банан албай 1 банан алыңыз. Ортодо бөлүп жешти үйрөнсүн. Биз балдарыбызга оюнчук үйүңүзгө барыңыз, 1 бөлмө жыг оюнчук болуп кетти. Ар бириңердин үйүңөрдө оюнчуктан көп нерсе жок. 1 балаң болсо 1 балаңдын башында 5тен кукласы, 5тен мишкасы бар. Урматтуу ата-энелер, суранам. Оюнчуңуздарды башкаңыздарды ош шаарында Элим барсынбы коомдук кайрымдуу фонду бар. Мана ошол фонд менен иштешип, эски кийимдер, эски көйнөктөр, эски бут кийимдер бүтүн баарын тапшырып бериңиздер. Мен аны фонд менен кайрымдуулук кылып, муктаж үй бүлөлөрдүн баарына жеткирип атам. Сенин үйүңдө бекер чаң басып жыртылып жаткандан көрө фондко алып келип бер, ана эски кийимдерди, эски оюнчуктарды мен бир муктаж үй бүлөнүн баласын сүйүнтөйүн. Элим барсынбы фонду менен тыгыз байланышта болуңуздар. Бүгүн биз боорукер болбой атабыз. Бирөө уруп атса, байкуш деп карап өтүп кетип атабыз, бирок жардам берген жокпуз. Жөн эле байкушта өтүп кетип атабыз. Алла шифа берсин деп коебуз, болду. Ленталарда, Instagram, интернетте шундай карасаңыздар, толтура оорулар, боор операция жардам бер. Алла шифа берсин. Болду. Ушуга гана жарадык. Бирок жардам бергенге жараган жокпуз эч кимибиз. Ошондон ар бириңиздерди суранам. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө далилдейли боорукердикте. Söz menenle iyi baykuş devengizler. Jardan bereli. Жоқ дегенде 20 сом 10 сом жардан берүүгө даяр болуңуздар. Балдарыбыздын көз менен маалымат кабыл алуу чебердиги. Жалгыздыкта, туңгуюкта жолун табуу үчүн көзүнө көрүнүп жаткан нерселердин бардыгынан маани мазмун чыгара билсин. Балдарыбызга, урматтуу ата-энелер, абдан көп тилди үйрөттүк. Балдарым англис тилин билсин деп англис тилине, орус тилин билсин орус тилине, Türk tilin bilsin Türk tiline, matematikasını bilsin mentalini arifmetikasına, bütün jaka berip atабыз tillerdi үйрөтүш, бирок энелер эң негизги тилди унутуп койдук. Көздүн тилин унутуп койдук. Илгери апам мага карап, көзү менен мындай кылганда болот, түшүнөт элек. Машинада кылганда бүт эле жүрүп, ушуга отуруп калат элек. Азыр сен балаңа мындай көргүн, деп отуруп, эмне? Урматтуу энелер, көздүн тилин унутуп койдук. Эненин эң сонун тили бар эле, көзү менен, балам, мындай бияка өт дегенде бүт эле жүрүп, сүйлөштүн да кереги жок эле. Урматтуу энелер, андыктан балдарыңыздарга 5 жашар балаңарга чейин, 5 жашка чейинки балдарыңарга бир падыша менен мамиле кылгандай мамиле кылгыла. 15 жашка чейинки балаңарга бир кызматкерди жумшагандай жумшап калгыла. 15 жашка чейинки балдарыңарды үйдү өзүнөн өзү автоматтык түрдө тазалашты үйрөтүп, эрте менен турганда төшөгүн жыйнашты үйрөтүп, балдарыңызга ушул кызматтарды автоматтык түрдө үйрөтүп койбосоңуз, сен ишке кетип кечинде келсең кухняда иштериң жуулбаган болсо, балаң автоматтык буну кылбады, айтмайынча кылбады, төшөгү жыйналган жок, үй шыпырылган жок. Булардын бардыгын 15 жашка чейин үйрөтүп калбасаң, өмүр бою өзүң аткарасың андан кийин. Ошондон жалпы энелер, мына нерсени аткаргыла. Бала кезимде эстейм. Мен үйдө 2 уул 2 кызбыз, эң чоңу менмин. Аз эле жерден кыз болуп калайын дегенмин, ачык айтайын. Жумуштун бардыгын кылдым го. Бардыгын жасайм, апам келет, кайер, мына апам келсе азыр мактайт мени деп. Мына жерди бүттүм, апам, мону тазалап койдум десем, мондо болот да. Жана айтпадым, мектепте уборщица дебедим бе. Мондо любой путем кычктап атылы го. Эшиктин до чекесин до. Мунаны арчып койбопсуң да балам дейт эле. Эртеси кетип ошо жерди арчсам, эми бул ирет гүлдүн жалбырагынан татып, мына жерди кылып койбопсуң да дейт. Албетте жок. Апам таппаган жерде бүрсүгүн уже издене баштайм. Так, апамдын ордуна өзүм апа болом да, келем да. Так, могу жерин кылбапсың Идрис деп өзүм көзөмөлдөйм го. Ошентип отуруп бүтүрөм ишигиза. Апамдын ордуна апа болуп, өзүм көзөмөлгө алам, момундай баарын жасадым. Айтор, урматтуу энелер, 15 жашка чейин балаңарды. Бүгүн энелер, ачык айтайын, өздөрүнүн балдарына бир нянка болуп калды энелер. Өзүңдүн балаңа нянка болуп барасың. Кандай? Турдуңбу, кийдиңби, бардыңбы, келдиңби, жедиңби, жаттыңбы? Болду ошол. Нянкалар деле бирөөнүн баласын тургузат, жедирет, ичирет, бардырат, келдирет, жаткызат. Болду ошол эле. Урматтуу энелер,
биологиялык жактан эне болуш, биологиялык жактан ата болуш ар кимдин колунан келет. Бирок татыктуу эне, тарбия берген эне тилекке каршы азайып баратат. Ошондон жалпы энелер, тарбия берген татыктуу аталар азайып баратат. Жалпы ата энелерден суранам, өрнөктүү ата эне бололу. Бизге түшкөн вазифаны аткаралы. Бизге чейинки ата бабаларыбыз милдетин аткарса, бизден кийинки муун үчүн да милдетти аткаралы. Демек, бул нерсени көңүл буруңуздар. Iya. Айлаганча. Айтышта да ушундай. Сахнада да ушундай. Көчөдө да ушундай. Кыргызстанда да ушундай. Кээ бир жерлерге барганыңда таң көрө өзөгүңдү өртөп, Өзбекстандан келип жашап атканыңа Кудайга шүгүр десең, өө деп туруп, мойнуң буугандары бар таң көрө. Шону айтсаңыз эне, сиз мага жактыңыз. Урматтуу эжелер, эми чыдаңыздар, эми сабыр кылыңыздар. Болбосо эмне чакырдыңыздар мени? Макул, мен да эми көгөрөйүн, эми бети жоктук кылайын. Апалар, ар бир нерсени ачыктана түшүндүрүшүм керек эле, убакыттын тардыгы. Мен мындай экен билген жокмун, мындан кийин мага ушунча мүнөт берсең барам, болбосо барбайм деп айтат окшойм эми. Олантайынан да. Мага чейинки башкалардын выступлениясын көрдүм, башка кылдым. Албетте, менден алдын бүтүндөй арстандар кеткенден кийин мага ошон коюн экен, эмне бар деген. Бирок ошентсе да кулак салыңыздар. Балдарыңар бир ишти өзү билип аткарсын. Мен экранды карайм, кээ бир нерсени тездетем. Аттың арман. Балдарыңардын дене калыптануусу, аракеттерине көңүл буруу, бир жаман ишке же аракетке байланып, адат болуп калбоосуна көңүл бөлүңүздөр. Мен эстейм, бала кезимде биз теңдүү балдар 7-5 класстарда айылда сигарет чегип, жаман жолдо жүрө баштаган атам көрүп калыптыр. Ошон менен үйгө келди, иним экөөбүз чакырды. Дасторкон четинде отурабыз, бир убакта апама карап, "Суксур, алып кел анан" деди. Дасторконго арак менен сигаретти коюп койду. Эмне болду? Чочуп кетип карап отурабыз. Атам айтат: "Балдарым, элдин балдары ата энесинен бекинип чегип, бекинип ичип атыптыр. Силер да ошолорго окшоп калбагыла деп атайын бир кеңешип алалы" деп атамдын сөзүн караң. Мына арак, мына сигарет. Бизден бекинип чекпей эле, ачык эле чеге бергиле, иче бергиле. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Мына бул арактагы, сигареттагы арам. Мынандай зыяндарды алып келет деди дагы. "Жүр Суксур" деп апам менен атам чыгып кетти. Үкөм экөөбүз ортодо арак менен сигарет калып кетти. Экөөбүз бири-бирибизге карап коебуз. "Давай" деп коем. Көрсө бул да бир тарбиянын бир түрү экен. Мана ошентип эмне кылды? О күн бүгүн оозубузга арак менен сигарет алган жокпуз. Негизи ага чейин деле алган жокпуз, бирок тарбиянын бир түрү экен. Көрдүңүздөрбү? Ошондон мынаны кылба дегенден көрө отургузуп алып туруп себебин, тарбиясын түшүндүрдү. Ошодон кийин тарбия алдык. Ансыңарындай, урматтуу ата-энелер, аракетке көңүл буралы. Ичип чегип, балаңды чекпе дешке кандай акың бар, өзүң чегип атсаң. Ичпе дешке кандай акың бар, өзүң ичип атсаң. Кээ бир энелер бар. Эми тойлордо эле ичип коюп атабыз да, жаңы жылда эле ичип коюп атабыз да. Анда балаңарга да ошондой тарбия бергиле. Балам, тойдо эле ичип койсоң боло берет. Туулган күндө деле иче бер, макулбу? Бөлөк кезде ичпе деп тарбия берели. Ошондон урматтуу ата-энелер, бул да өтө маанилүү. Кийинкиси, баланын 4 жүзү бар. Биринчисин сизге, экинчисин досторуна, үчүнчүсүн мугалимине, төртүнчүсү тааныбаган адамдарга көрсөтөт. Ошондон адамдар менен жасап аткан мамилесинин бардык жерде бирдей болуусуна аракет кылыңыздар. Кээде мектептен үйгө келип, балаңыз шундай кылып атат десе, "Койчу, менин балам үйдө андай эмес" дейсиңер да. Ооба, үйдө сага тиешелүү маскасын кийген, мектепте бизге тиешелүүсүн кийип атат. Ошондон урматтуу ата-энелер, бул нерсеге көңүл бургула. Кийинкиси, үйдөгү гүлдөн баштап сырттагы кумурскага чейин байланышы бар экендигин билдириңиздер. Балдарыңыздар жөндөн-жөн таранчыны өлтүрбөсүн. Жөндөн-жөн баканы, жөндөн-жөн чымынды, жөндөн-жөн болбосо үйдөгү жанагы кирип калган арыны, же болбосо пактекти жанагы чымчыктар кирип калат, жөндөн-жөн өлтүрбөсүн. Айтор балдарды табиятка, жаныбарларга да мээримдүү кылып чоңойткула. Бала кезден баштап. Өлтүрөрдөн мурда кое турай балам, сен кумурска жарата аласыңбы? Жок, жарата албайсың. Анда өлтүргөнгө да акың жок. Ошону өлтүргөндөн көрө акырында бир чачык материал менен кармап, эшик ачык ыргытып сал.
Өлтүрдүң не, өлтүрбөй кой бердиң не, айырмасы жок да, бир таза турат үйдө. Аны өлтүрүп, былчытып, килемге чейин кандарын башкасын түшүрүп, бекер өлтүрөсүң. Не пайда бар? Түшүндүрүп коюңуз, бала ошону өмүр бою өлтүрбөй, сыртка алып чыгып үйрөнөт. Бул да эненин тарбиясы. Улантам. Урматтуу энелер, музыкалык үндөргө да көңүл буруу керек, эс ала билүү керек. Балдардын музыкалык сабаттуулугу, мен эстейм, бала кезинде эртең менен ойгонгондо атамдын Куран окуп атканы менен ойгонот элем. Атамдын Куран кыраатын жакшы көрөт элем. Ал эми Рамазан айы келгенде апам ушундай кылат эле, сармай менен аселди аралаштырып банкага жаап коет эле. Ошону жейбиз деп ура деп келсек, колубузга бир чаап жебе, муну орозо туткандар жейт дейт эле. Ишенесизби, ошол банкадагы сармай менен балдын аралашмасын жеш үчүн орозо тутат элек. Көрсө апам ошентип тарбиялаптыр бизди орозого. Олантам, бала ойноп атканда калыптанат. Ошондон балдарыңыздар кыймылдасын. Илгери биз топ деп ойногон элек. Азыр балдарыңыз телефон, сотка менен топ бармак менен ойноп атат, чындап айтайын. Ошондон балдарыбыз кыймылдасын. Ата-эненин милдети баланын кызыгуусун жандан кыла. Баланын кызыгуусу бул алоолонуп күйүп аткан отко окшош. Тиги отко суу сепсең өчүп калат. Андан көрө май куй алоолонуп күйсүн. Мен эстейм, бала кезинде бир ыр жазат элем жазып алып. Онанын кадыры деген чыгарма жаздым, өзбекче поэма жаздым. Мен Өзбекстанда кетип болгонбуз, ашынча өзбекче жазып көрдүм. Кен өзбекче шиир жаздым, поэма онанын кадыры, лекин бу илхом сени уяда башкарады. Илхом шунака шиир жазыппан, эң ахырында она öldü, vafat kıldı. Lekin poema juda chiroyli. Onamga keldim, sevinç, hayajon bor. Ona o'tiring, o'tkazdim bu yoqqa. O'qiyapman. Eng oxirida ona o'lib qoladi. Apama qanday ekan apa desam, apa ko'zimga yoshini olib turma qarab, apasini ne o'ltirasin dedi o. Жазбағандай қылсаң dedi. Апая қызық екен. Ағачен сүрет тартат елем. Сүрет тарсам, сүрет шундай бір илхам, апапақай қағасқа емнен тартышын көзіңе көрініп қалат еле, ошол моментте тартып қалат елем. Ошентип бір жол илхам келіп қалды. Босоғода Астанаға жатып алып тартасам, атам жұмыштан келді. Үстімен аттап өтіп, "Ей бала, қачан қараса сүрет тартасың? Екінші көрбейін, давай жіне" dedi. Атаның сөзі бізде оққо бүттү жа. Анан ошомен сүрөт тартуу калды. Анан ыр жазып өттүм. Ыр жазууга поэма кыйналып жазып көсөм, жазба деди го апама. Апа, сүрөт тарсам атам токтотту. Ыр жазсам сиз токтотосуз. Мен жазып берем, акыры бир нерсе кылышым керек, бирок сизге окуп бербейм дедим. Ошо менен жазып жүрдүм. Анан кийин келүлө журналисттин бирөөсү Идрис Баке кантип акын болуп калдыңыз дедиле. Үйдө аялым мени айтыша берип акын болуп кеттим деп коймойсуңдар. Тамаша болсун. Айтор, урматтуулар. Мендеги илхам өркүндөшүндө алоолонуп күйүп аткан илхамыма от сеп суу куйбай, тескерисинче май куюп, аны кайра өркүндөткөн ата-энелерибизге, үй бүлө бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Андыктан ар бир ата-энелер балдарыңардын жөндөмү болсун. Бүгүн мектептен бүткөн окуучулар мектепте окуудан келет, кечки жатканга чейин балдарыңар абсолютно бош калды. Абсолютно эч кандай жумуш кылбай атат, эркин жүрүп атат. Ошондон бир ийрим менен, бир комуз менен, бир спорт менен, шахмат шашки, ошо менен алектендириңиздер. Мен атайм, ата-эне баласына мектеп жана мугалимди сүйдүргөнгө аракет кылсын. Анткени сүйүлгөн жерде берекелүү иш болот, сүйдүрүңүздөр. Улам светтер жанып атса, улам давай тревожит меня, заканчивай дегендей. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарга адал тамак маселесинде көңүл буруңуздар. Жумушка кетип аткан аталарга айткыла, бизге адалдан тамак таап кел, ачкачылыкка чыдайбыз, бирок арамдан тамак алып келбе, биз тозоктун отуна чыдабайбыз деген эскертүүнү энелер эриңерге айткыла ар дайым. Кийинкиси, жакшы тарбия бергиле. Ал эми тарбияда үлгү бололу, бул да өтө маанилүү. Балдарына бирдей мамиле кылгыла, бирин чоңун же кичинесин бөлбөй мамиле кылгыла. Керек болсо эрге тийип кеткен кызың же үйлөнүп аткан балаң болсо да бардыгын бирдей мамиле кылгыла. Деңгээлге карата мамиле кылгыла. Кечки тамактан кийин маектешип отургула. Ар бир ата-эне балдарыңардын ар бирине жок дегенде жарым сааттан убакыт бөлгүлө. 2400 баладан сураганыбызда, сурамжылоо өткөргөндө, балдарды эң көп кыйнаган нерсе эмне экенин сурасак, ата-энелер менен аз убакыт өткөргөнү экен. Дагы ата-энеңизден эмнени күтөсүз десе, биринчи жакшы тараптарыбызды ачыкка чыгарсын. Биз жаман тарабын эле сайгылап отура берет экенбиз. Же болбосо, экинчи, каталарыбызга түшүнүктүү болсун. Мен кылган катаны 2 күн сүйлөйт, башкаларга айтат, каталарымды бетиме урат, өздөрү кылса ошол жерде унутушат. Мисалы, бир жумуртка сындырасың, жашооң бүтөт, апам ар дайым сындырат, эч нерсе болбойт. Ката кылганда бизде муну эч ким кылбайт эле, сен кимге тарттың экен деп эле уруша бербесинчи. Бул да өтө маанилүү. Балдардын сөзү. Бир нерсе жасап атканда биздин да каалоолорубузду эсепке алсын. Мисалы үчүн, алар кааласа мажбур абалда айланганы чыгабыз, биз каалаганда үйдө отурабыз да. Урматтуу ата-энелер, бул да маанилүү. Азып-тазып бас деп атам деп баланын каалоосу жок, паркка апарасын, паркка апарып ойноп, өзү каалаганга чыгарбайсың, анда дагычы. Пул жок, мынага чыгасың, ого чыкпайсың дейсиң. Анан онага чыгып эми ойноп атса, мажбурлап чыгаргансың, дагы аз келгенсин мажбурлап сүрөткө тартасың. Мени карап кайтып атам. Түз отур.
Сүрөткө тартып, бияка интернет. Мына биз играем тут. Ана балан играть этет ана. Ошонтон апалар, балаң кааласын, балаңдын каалоосуна көңүл бургула, сенин эмес. Олантам 4 жаман ба алганда урмай түшүндүрсүн. Жакшып алсак көңүл буруп да мактап да койбойт. Биз качан 2 алганда таң эмне кылгансың бул деп ошондо карайбыз. 5 алганда күндө мактап көрчү. Жакшы иш кылганда макта, үкөсү менен урушканда урушасың. Жок, үкөсү менен ынтымактуу ойноп атканда, машалла, ынтымактуу ойнотосуңар, кандай сонун десең, сен кийин келе атканда, апам келип атат, кел дагы ынтымактуу ойнойбуз, давай. Көрдүң кандай сонун? Көңүл буруңуздар бул нерсеге да. Кийинкиси, бизди коркутуп стресске салбасын. Сен эшексиң, дагы кайталаган менден жакшы күн көрмөдүң. Жа андай эмес. Бизге аракети менен өрнөк болсун. Өздөрүнө сөздөрдү ал келсин. Сигарета чекпе дейт, өзү чегет, арак ичпе дейт, ичет. Атам мага көп телевизор көрөсүн дейт, бирок өзү менден көп көрөт дейт да. Көрдүңүзбү? Же болбосо, өзүнүн заманы менен биздин заманды салыштыра бербесин. Коркуткандын ордуна сүйүнсүн, биз менен да кеңешсин. Бул балдардын сөзү, урматтуу ателер. Инилерибиз менен урушсак адилеттүү болсун. Бизде инилер менен урушат, кылыгылты кылган иниси калып кетет, калтакты чоң жейт. Чындап айтайын, ошондой кылбаңыздар. Кийинкиси, ачуусу келсе бизден чыгарбасын. Мына ушул нерсе сиздерге тиешелүү, апалар. Ана акелер жиниңерге тийип кетет, ал кеткенден кийин мына сагада ана балдарыңардан өч алып аласыңар. Андай кылбаңыздар. Ушундай жеңелерди да көрдүм. Өзүбүз жакшы көргөн кесипти тандайлы. Биз мультик көрүп атсак, келип башка каналга албасын. Сурасын биринчи. Алсам болобу балам деп. Телевизор сеники болсо да. Урматтуу ателер, кандай бала каалайсыз? Көңүл бура турган нерсе, адамдар билгенине жараша эмес, көргөнүнө жараша аракет кылышат. Мына баланы эч ким мынтип бас деген жок. Мыналар көрүп басып атат. Көрдүңүздөрбү? Андыктан балдарыбыз бизди көрсөтүп турган күзгү балдарыбыз бизге окшош болот. Балаңыз эртең менен мектепке барбайм деп атса, эмне кыласыз? Бул суроонун жообуна жакшылап көңүл буруңуздар. Балаңызды кантип түшүнөсүз? Караңыздар, айсберг 3төн 1 бөлүгү гана суунун бетинде көрүнөт, эң чоң бөлүгү суунун астында болот. Дал ошондой эле айсбергдин көрүнгөн жагын гана көрөсүңөр. Бар деп атам десең, жок, эмне үчүн барбай атат? Көрүнбөгөн жагы эмне? Балким тапшырма кылбады, балким достору менен чыгыша албай атат, балким мугалим менен чыгыша албай атат. Ошол себептерге караңыз. Бизчи барасын дедим, барасын. Тур деп туруп мажбурлап апарып коебуз. Андай эмес. Урматтуу ателер, балдарыбыздын ортосунда дубал эмес, көпүрө бололу. Эрте менен эмнеге ата-энелерибизге бардыгын айта бербейсиңер деген балдардан сурасаң, ачуусу келет да, оозумду да ача албайм, уялам, түшүнүшпөйт мени баарбир алардын айтканы болот да, үстүмдөн күлөт. Керек болсо урматтуу ата-энелер, ушул сөзүмдү унутпагыла эч качан. Кичинекей баланын көйгөйү, кичинекей кезинде чечилбесе, бала менен ошол проблема чоңое берет, кийин чече албай каласыңар. Кичинекей баланын оюнчугун жоготуп алып ыйлап аткандагы кайгысы чоң адамдын жакын адамынын өлүмүндөгү кайгы менен барабар. Түшүнүп атабы? Бас жоготосуң деп треме деп сүдүрөп кетпе. Сенин жакының өлүп ыйлабасаң, бас өлөт дейме, бас десими бирөө жаман көрөсүң. Дал ошондой эле, урматтуу ателер, баланын көйгөйүнө балача жандашкыла. Суранып кетем, баланын көйгөйү да чоң көйгөй. Окуучулар мектептеги мугалимди өрнөк алып өзүнө идеал кармоосу ары турсун, ата-энесин да идеал кармабай жатат. Мени кыйнаган нерсе ушул. Окуучулардан сурайм, апамдай болсом экен деген кыз жоголуп кетти. Атамдай болсом экен деген бала жоголуп баратат. Проблема бизде, ата-энелер, проблема бизде. Ошондон жалпы ата-энелерден суранып кетем, өрнөктүү болуу маселесине көңүл бөлүңүздөр. Баласына бала болгон ата-энелер көбөйүп кеттик. Баласына бала болгон энелердин артынан заман оңолбой атат. Балабыз бизге шарт коюп калды. Мунан алып бербесең кылбайм, мунан алып бербесең барбайм, мунан алып бербесең кетпейм деп туруп, бала бизге шарт коюп атат. Ошондон урматтуу энелер, балдарыбызга бала болуп калдык. Андай эмес. Балдар бизге бала болсун. Болбосо бала болуп калат экен, Аллах шудан сактасын. Ошондон бул нерсеге да көңүл бөлүңүздөр. Татыктуу тарбия бербеген балдарды коомго аралаштырып, коомду кошо бузуп атабыз. Баласын сабагын көзөмөлдөп текшерүү үчүн ата-эненин мугалим болуусу шарт эмес. Жөн гана көзөмөлдөңүздөр. Тарыхта калган энелердин эрдигин айтам, жакшылап караңыздар. Тарыхта калган энелер. Ажар энебиз Азирети Исмаил алейхиссалам пайгамбарды өзү жалгыз тарбиялаган. Же болбосо Амина энебиз пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламды өзү тарбиялаган. Же болбосо Сафия энебиз Зубайр бин Аввам радиллаху анхун өзү тарбиялаган. Асма энебиз Абдулла ибн Жафарды өзү тарбиялаган. Ай, бул сахабачы билесиңерби? Тирүү кезинде жаннат менен сүйүнчүлөнгөн сахаба. Бул оңой эмес, урматтуу энелер. Же болбосо караңыздар, Румайса энес Аннас бин Маликти өзү жалгыз тарбиялаган, жаннат менен сүйүнчүлөнгөн сахабаларды айтып атам. 10 жашында пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жанына алып келип, бардыгы пайгамбар алейхиссаламга белек берип аткан кезде өзүнүн баласын Аннас бин Маликти, мына менин бере турган белегим жок, балам сизге өмүр бою сизге аманат, сиздин кызматыңызды кылсын деп баласын берген эне.
Ошондон урматтуу энелер, өзүңүздөрдү жөнөкөй эсептебеңиздер. Эне мектеби абдан чоң. Бир колу менен бешикти, бир колу менен дүйнөнү терметкен энелер. Бүгүн кыздарыңарды бир карап койгула. Жарым жылаңач кыйшаңдап, беттери менен пудра чаптанып, монол баштын сырткы көрүнүшүнө басым басып, бирок баштын ичиндеги мээге басым баспаган жеңил ой кыздар тарбияланып атат. Урматтуу энелер, бул нерсеге да көңүл бурабыз. İmam Malik, 4 mazhabtın başında birösünde turgan İmam Malik. Bala кезинде ушундай үнү сонун экен, башкалар үнүң сонун экен, сен бир ырдасаң болот дейт. Ошентип ырдап калат. Апасы келип, балам не ырдап атасың? Ким айтты? Элдер айта берет. Сенин үнүң менен Куран окуса болот. Ыр эмес, Куран окугум балам деп, İmam Malik Куран окуп, Куранды билген Малик алым болду. Көрдүңөрбү? Ошондон бул жерде эненин орду бар тугандар. Ошондон келиңиздер. İmam Buxarийдин көздөрү балалык кезинде көрбөй калат. Бир күн эмне түшүндө Ибрагим алейхисалам келет. Энесине айтат: "Эй эне, сенин кылып аткан дуаларыңды Аллах Таала кабыл кылды. Балаң Бухаринин көздөрү көрө баштайт" деди. Ойгонгондон кийин 1-2 күнөн кийин балдардын көзү көрө баштайт. Көрдүңүзбү? Ким? Эненин дуасы. Ошондон ата энең барында алдыңда турган тоону тешип өтүп кетсең болот. Анткени ата энең сага чын ыклас менен дуа кылат. Башкаларга тамак берсең дуа кылат. Башкаларга акча берсең дуа кылат. Андан кийин унутат. Бирок ата энең ар дайым сага дуа кылат. Кечеси күндүзү намазы, тахажжуду бүт бардында дуа кылат. Ошондон жалпыңыздардан суранам. Энеңиздерде атаңыздар бар болсо, тирүү кезинде кадырына, баркына жетип дуасын алып калгыла. Тирүү кезинде ата энесинин кадырын, баркына жетпей, дуасын алып калбаган кишиге пайгамбарыбыз алейхисалам жума кутбага көтөрүлүп атканда 3 жолу амин деген дуанын бирөөсү, энеси тирүү, атасы тирүү болуп ыраазычын албаган адам болсо, мурду жерге ышкалансын деди, мен амин дедим деди. Ошондон анан ошондой абалга түшүп калбайлы, урматтуу аталар. Nancy Matthews Elliot, бул дагы эне. Томас Эдисон, мынау жарыкты лампочканы ойлоп тапкан Томас Эдисондун апасы. Томас Эдисон мектепте окуй албайт, балаңызды биздин мектептен чыгарып кетиңиз деген катты баласынын көзүнө, балаңыз мектепте күчтүү окуйт экен, балаңызга мындан да күчтүү мектеп керек экен деп баласына ошондой тартипте окуп берет. Натыйжада бала күчтүү физик, күчтүү ойлоп тапкыч, электр жарыктарын, типография бүтүн баарын ойлоп тапкан Томас Эдисон болду. Ким? Эненин бир ооз жакшы жака өзгөртүп окуган каты менен болду. Көрдүңүздөрбү? Ошондон эненин орду абдан чоң. Аталар башка дей бербейле. Кыргызда шундай макал бар. Атасы жамандын балдарынын бири жаман, энеси жамандын балдарынын бардыгы жаман деген сөз бар. Ошондон атасы жакшынын балдарынын бири эле жакшы, бирок энеси жакшынын балдарынын бардыгы жакшы деген сөз бар. Энелер, өзүңүздөрдүн кадырыңарды белгиле. Болбосо Курманжандатка энебизди алыңыздар. Элинин эртеңин ойлоп, Алатоонун тынчтыгын ойлоп, ошол учурда орус бийлигинин көрсөткөн запкысынан камчыбекти дарга асабыз дегеннен бир уулун элинин эртең үчүн садака чапкан Курманжандаткадай энемдин урпактары отурасыздар бардыңыздар. Антан кадырыңарды белгиле, баркыңарды бергиле. Ошондой бир даражага чыгалы иншалла. Олантам жол мен буларды аттап өтөйүн. Эме апамдын сөздөрүн айтып күлдүрөп бүтүрөм. Чындап өтө шашылыш өткөн өзүмө да жаккан жок, анткени менен айтайын анда. Апамдын сөздөрүнөн айтайын. Мына бул киши менин апам, жанындагы неберелери, ортодогу менин ортончу кызым. Апама айтат да, мен таң калам ушу апамачы. Апа, акча бериңчи десеңчи. Мен сага эмне, акча чыгарган заводмунбу дейт эле ба. Мә, таң каласың го. Боптур деп кет каласың. Бала кездеги сөздөр эме. Болбосо апа, не кийем десең, жылаңач бармага койсо дейт эле. Өзүң кайсы кийим таап кийип кетип калганын билбей каласыңбы? Жолбосо апама карап, апа таппай атам десең го, бир нерсеге жөнөтсө. Азыр барып тапсам көзүңдү чукуйм, асманды карабай жерди кара дейт. Шу бар таап келип калган туруп элем. Эстем мен апама, шу балабыз го, үйгө мейман келет Идрис, 5-6 карточка турап кой дейт. Мен таң калам. 5 же 6? А болуптур дейм да, бир чыныга 5ти, бир чыныга 6-ны турап коюп коем. Ап кел, турадың да, ооба деп 5 тап келем, ун чыкпадыбы? Ун чыкпай теги 6-ны, демек 5 экендем 6-ны көрсөтпөй ыргыт берем. Айтор апалар аман болсун. Кийинкиси, апамдын да бир сөзү бар. Коноктор келгенде шоктон соң же сукулдасаңчы. Ушундай карайт да, коноктор кетсин, мойнуңду жулам дейт. Ун чыкпады, коноктор кетпесе экен, ого да кетпесе экен. Айтор апалардын ушу тарбиясы. Улантайын, кийинки сөзүм, апамдын сөзү, эшиктен достор келгенде чык, эрлерин келди дегенде бүттүң го. О Кудай, менен мээрим бар, коюң чаппа деп эле чыгып кетесиң го. Айтор апалар аман болсун. Апамдын дагы бир сөзү, апа каяка кетип баратасыз десеңчи. Мышыктын тоюна дейт эле. Мышыгы үйлөнөп апа деп коюп кетесиң го. Кеп бар нары чык.
Кийинки бир сөзүн айтайын апамдын. Эрте менен ойго атканда тор сасыбай, адамдардын балдары качан турган дейт эле. Şu адамдардын балдарын жаман көрүп ойгонот элем го. Неге турасыңар депчи. Апалар аман болсун. Бардык эле апалар айткан, анткени менен апамдын сөзү, апа сумкам кана десең, сени издеп көчөгө чыгып кетти дейт эле. Өзүң барып таап келет элең. Же болбосо, апамдын дагы бир сөзү бар. Өзүмчө бир жагат тандырдан ысык нанды үзүп алып, еми жейин дегенде, биринчи эски нанды жегиле, жаңысын эртең жейсиңер деле. Бүттү, каткан нанды istеп отура берет экен. Апалар аман болсун. Эми байкадыңыздар, свет жанды, жанатан бери 5 өттү. Уже ар жакта тук-тук башталды, давай деди, шо деди. Азыр уже полный залдын светин штативден таштап бергенче токтотоюн, эсим барда этегимди жейин. Жалпы ата-энелер, кандай ата-энеге ээ болгонуң маанилүү эмес, анткени ал сенин колуңдагы иш эмес. Бирок кандай ата-эне болоруң абдан маанилүү. Мына бул биздин колдогу иш. Ошондон келиңиздер. Ар бирибиз татыктуу эне, татыктуу ата бололу иншалла. Рахмат агай.